Президент bir ayda Бишкектин тегерегиндеги конуштарда үйлөргө күбөлүктү жазып бергиле деп тапшырма берген. 1 жылдан ашып кетти. Иш бүттүбү же бүтө элекпи? Азыркы учурда жумуш жүрүп атат, комиссиялар иштеп атат азыр. Жо бүттүбү же бүтпөдү? Комиссиялар иштеп атат. Демек президенттин тапшырмасын аткарган эмессиңер, туурабы? Аткара албадыңар деп коет. Жобосу гана апрелде, мыйзамы гана апрелде кабыл алынды. Ал эми жобосу Жок, президент мыйзамда таянып чечип бергиле деп айткан жок. Күбөлүк жазып бергиле деп айткан. Андан кийин силер айта баштадыңар, мыйзамга дал келбейт. Чын эле тегеректеги бир топ участкаларда Бишкектин тегерегинде адамдар бири-бирине өткөрө берип, жыйынтыгында кагаздар жок болуп калды. Силер айла жок, азыр эмне кылышты билбей турасыңар, туурабы? Баягы укук бере турган негизи жок болуп атат да, көпчүлүктө. Ошондой фактылар бар, бирок ал райондук комиссия азыр карап атат ал маселелерди. Канча факт бар деп айта аласызбы мага? Азыр бизге андай маалымат толук түшө элек. Кандай чечим чыгарасыңар ошондой факт болсо? Мен 4-5 кишиден сатып алсам, документтерим жок болсо, бирок мен үйдү куруп алсам, кандай болот ошондой акыбалда? Кантип чечим кабыл аласыңар? Мыйзамга дал келеби, келбейби? Мыйзамдарга дал келбейт да. Кантип чечесиңер? Барбыр жашап атат адам, уже бала чакалуу болдура. Сот общественное оповещение болот. Ал маселелер мындай да, эгерде ошентип сатып алган болсо, Кандай общественный? Общественное оповещение болот да, жана список илингенде общественное оповещение болот. Ар бир жаран, ар бир участокко байланып туруп, айыл өкмөттөрдө илинет 3 ай өткөндөн кийин. Жок, Бишкекке берилген участкаларда айыл өкмөт жок. Айтып коеюн сизге. Ооба, ал мэрия. Мурасордо, Калысордо, башкаларда аларда айыл өкмөт жок. Ооба. Райондун администрация көзөмөлү жок. Алар документти жасай албайт. Айтып атам го, 4-5 адамдан өткөн. Биринчи жанагы райгос администрациянын бир тизмесинен үзүндүсү бар, ушу болду мен ушу менен. Бирок жашап атат, үйлөрдү куруп алды. Кандай кыласыңар ушуну? Ал боюнча дагы бүгүн азыркы учурда положение Кыргыз Республикасынын кабинет министринде жатат. Именно населенный пункттагы именно мэрия город Бишкек менен город Оштун ошо жерлери так жазылбай алгандыгынан азыр долбоор ошол өкмөттө жатат да. Бүтсө эле кабыл алынса эле бүтөт. Кечекеси таарынбаңыз мага, сиз уялып так жазбаган деп жумшак айтып атасыз. Мыйзамсыз болгондукка байланыштуу биз бере албайбыз деп айтыш керек. Бирок тапшырма болгондон кийин, фактически жашап аткандан кийин жолду издеш керек.